Жалы. Бияқта аскылап күйіп атады. Меңөрік постың жанында. Азыр Бозадыр айылында эсептесек ар бир үйдө эле бар да, бирок мектепте азыр 300дөй адам бар. 300 мектепте 300 адам бар жайланган. Бирок бул жака детсадка дагы бир 100 адам бар азыр бүгүнкү күндө жайланышкан. Эми чындап айтканда эл бул жерде жашоосу кыйынчылык менен эле болуп атат. Жуунучу жер жок, кир жуучу жер жок. Бул милдети бир биздин айыл өкмөткө шилтеп койбой эле бул мамлекет өзү колуна алыш керек болчу. Ушундай окуя былтыр дагы болгон. Биздин мамлекет эмне үчүн даярданбады ушуга? Бозадыр жана Каратокой айылдарына келди. 20 000 эвакуация болчу. Анан ошолдо биз жетишпей калдык. Анан бул жагы Казанжай менен райондук мамлекеттик администрация сүйлөшүп, бир 15-20 бусик адамды ошол жака жөнөттү. 2 мектеп, 2 садик, бир гимназиянын жатаканасы. Анан ар бир үйдө бош үй жок. Тайнасы ушу 2 күн элим көтөрдү да. Мен ушу учурдан пайдаланып өзүм элиме менен чоң ыраазычылык билдирем. Баткенден келгенибизде үй бар деп турат экен. Ушуларга турганда биз келди. Аны бизге менке келгиле деп бизди тосуп алды. Ушул чоң рахматымды айткым келет. Ошондой биз кыйын абалда бизди тосуп алган үчүн. Бул жерде 100дөн ашык адам жашап атабыз. Эң көп ушул жерде жашаса керек деп ойлойм. Биринчи күндөр кыйын болду. Өзүбүз акча чогулттук, магазинден баягы жаш балдар, основной көп жаш балдар да, памперс, андай анан аялдардын эми кийген кийимелери бар. Ошолордун баардыгын биз өзүбүз сатып алып келип, камсыздап аттык. Россияда жүргөн балдардын өзүнүн коому бар. Ошол коомдон акча которушуп бияка биз бу жерден бир жакшы семиз буканы алып союп, аны бөлүп ар бир үйгө таркаттык. Кимдин үйүндө качкындар болсо ошо. Кудайга шүгүр, Бозадырдын мектебине келдик, жакшы тосуп алды, жакшы жайгаштырды. Ошол балдарым ыйлап, азыр деле октун үнүн угуп, чочулап, так десе эле коркуп, атып апа депчи. Балдарым эле көбүрөөк мындай стресс болуп, коркуп, чочуп, бир балам ошол күнү башым деп бияка скорыйдагы убагында келе албай калды да. Кружканын мындай тырык деген үнүн эле укканда балдарым уже коркуп титиреп баштады. Бирок азыр Кудайга шүгүр 2-3 күн эстен чыгат экен. Мен билбейм, мен балдарыбыз өтө катуу шок, стресс алып калды. Бизге ушу тынчтык керек, чек араны чечип, көбүрөөк солдаттар керек, застава куруп бериш керек. Мен азыр ойлоп атам да, мен мындай жашоодо балдарга каалабайм. Мындай тынчтыкта, бир жакшы максат көздөй, жакшы ойлор менен тынч жерде жашашын каалайм.